Саламатсыңарбы, балдар? Саламатсыңарбы? Саламатчылык деп болот. Силер менен кайрадан кыргыз адабияты сабагында көрүшкөнүмө абдан кубанычтамын. Саламатчылык, Тарика. Мен бул жерде кимдер кирип жатканын, сабакка кимдер катышып жатканын белгилеп жатамын, Кимдер кирбесе, минус алат да, аягында аттестацияланбайт. Ошондуктан баарыбыз дептерибизди, калемсапты алып, Сайкал саламатсыңбы? Алып, мониторго жакын отуруп, сабакка көңүлүбүздү бурабыз. Сабакка активдүү катышабыз, Саламатчылык. Амина, саламатсыңбы? Жакшы. Кимдер кирип жатса, билдирип койгула. Кимдер кирип жатабыз? Нурайым кирип жатат. Жакшы. Дагы. Саламатчылык. Жакшы. Анда эмесе, сабагыбызды баштайбыз. Бүгүн бизде кыргыз адабияты сабагы. Балдар, бүгүн жомоктор дүйнөсүнө кадам шилтейбиз. Ошондуктан жомоктор бул абдан кызыктуу тема, Баарыбыз катышабыз. Балдар, көрүп жатасыңарбы? Балдар, мен көрүнүп жатамбы? Ооба, Жакшы. Анда эмесе бүгүнкү теманы жазабыз дептерибизге. Кыргыз элдик оозеки чыгармачылыгынан жомоктор жана жөө жомоктор деген теманы өтөбүз. Жомоктор жана жөө жомоктор. Дептериңерге жазып алгыла. Бүгүнкү сабактын максатына албетте кайрылабыз, Демек, жомоктордун түрлөрүн үйрөнөбүз, кандай түрлөрү бар экен, кандай жомокторду окушубуз керек экен, ой жүгүртүүбүз өсөт, аң сезимибиз өнүгөт. Мекендик коргоого, табиятты сактоого, ынтымактуулукка үйрөнөбүз. Демек, жомоктор аркылуу биз өзүбүздү тарбиялайт экенбиз, Көрүп атабыз, баарыбыз. Албетте, сабакты баштаардын алдында мен адаттагыдай эле үй иши боюнча силерге маалымат берейин. Демек, үй ишин кимдер көрбөй калган болсо, кайрадан карап жазып алсаңар болот. Берилген макалдарды чечмелеп, сүрөт тартып, картинка тап, презентация жасап, жаттап, видео аркылуу айтып беришиңер керек болчу, балдар. Билесиңер, Демек, өзүңөрдүн сүрөтүңөрдү же болбосо презентация катары. Бул 3 таблица болчу. Биринчи таблицада тил улуттун жан дүйнөсү, эне тил элдин байлыгы, баш кесмек бар, тил кесмек жок деген макалдар болчу. Экинчи таблицада эне тил элди сактайт, жылуу сүйлөсө жылан үйдөн чыгыптыр, улут болсом тилим менен улутмун деген экинчи таблица болчу. Ал эми үчүнчү таблица, канча тил билсең, ошончо адамсың. Эне тилин бил деген, элин сүйүп жарытпайт. Элди түбөлүк эл кылып турган тил деген макалдар болчу. Ушул макалдардын бирөөсүн, бир таблицасын тандап алып, мага жөнөтүшүңөр керек болчу. Эгерде бүгүн эртең жөнөтпөсөңөр, мен экини кое берейин, анда. То есть, ребята, если вы должны были объяснить, значение этих пословиц, если не отправите сегодня, завтра последний день, я уже ставлю оценки. Знаете, какие оценки? Ошондуктан мен силерге азыр кимдер мага жөнөткөнүн көрсөтүп коеюн, Карагылачы, балдар, абдан сонун кылып сүрөт тартып, бул жерде
элди түбөлүк эл кылып турган тил деген макалды чечмелеп жөнөтүптүр. Көрдүңөрбү? Желек, туу, бул жерде кыргыз тили жөнүндө ачып бериптир, түшүнүп атасыңар, жакшы. Ошондой эле дагы бир сүрөттү жөнөтүптүр. Канча тил билсең, ошончо адамсың. Абдан кызыктуу кылып тартыптыр, канча тил билсең, ошончо адамсың деп, 3 тил билет экен, бул адам. Күлкүлүү кылып. Кийинки сүрөттө болсо дагы патриоттук сүрөт экен. Бүгүн, эртең сөзсүз эне тилин билбеген элин сүйүп жарытпайт деген макал болчу. Демек, мунун ээси, автору Кыдыралиев Иман деген азамат жигитибиз 5 класстан жөнөтүптүр. 5 койдум Иманга. Андан кийинки дагы бир кызыбыз жөнөтүптүр. Бул Таңсулуу деген Татынакай кызыбыз Маматшукурова 5 класстан жөнөтүптүр. Бул жерде 3 макалды сүрөт түрүндө көрсөтүптүр. Балдар карагылачы. Таңсулуу, эми бул жерге жазып коюшуң керек, экөөбүз сүйлөштүк. Кайсы макалдар жөнүндө? Жакшы. 5 алды. Кийин дагы бир ишти жөнөтүшүптүр. Ошол эле макалды элди түбөлүк эл кылып турган тил, канча тил билсең ошончо адамсың деген макалдарды көрдүңөрбү? Бул жерде абдан сонун жердин макетинде, жердин сүрөтүндө бул жерде канча тил, канча адам бар экенин, канча эл бар экенин көрсөтүптүр. Ошондой эле ошонун арасында кыргыз тил жөнүндө дагы сөз кылып кетиптир, калпак тийгизип. Бул иштердин автору Амина деген, Абуды Амина 5 класстагы кызыбыз. 5 Амина абдан жакшы азамат, көп тапшырмаларды убагында жөнөтүп, активдүү болуп жатасың. Мындан тышкары, балдар видео катары да жөнөтүштү. Бул жерде Амина видеосун жөнөтүптүр. Азыр угуп койгула. Бирок Амина башка макалдарды жөнөтүптүр. Мен мисал катары көрсөтүп атам. Кандай кылып жөнөтүш керек? Демек, көрдүңөр, Амина, сен тил жөнүндө макалыңды жөнөт, видео катары. Макулбу? Себеби дегенде сен башка макалдарды жөнөтүп койсуң. Ошондой эле Таңсулуу дагы башка макалды жөнөткөн, аны дагы угуп койгула. Балдар эмне үчүн көрсөтүп атам? Демек, силер ушинтип тил жөнүндө макалдарыңарды көрдүңөр, Таңсулуу экөөбүз дагы сүйлөштүк. Сен эми тил жөнүндө жана сүрөтүңдү кармап туруп, башка видеону азыр көрсөткөн таблицанын ичиндеги макалдарды жөнөтөсүң. Сүйлөштүк, түшүнүктүү болду. Балдар көрдүңөрбү? Демек, ушундай кылып жөнөтөсүңөр. Ал эми бизде Аман деген, Сыдыков Аман деген азамат жигитибиз бар экен. Аман ушунчалык сонун кылып жөнөтүптүр. Мен азыр эң туура кылып жөнөткөн, угуп көргүлө. Демек, көрдүңөрбү? Балдар, мен Амандын видео ролигин аягына чейин көрсөтпөйм. Анткени жакында бизде Газпромдун Кыргызстан мектебинде тил майрамына карата биз иш-чара өткөрөбүз. Ошого мен видео роликти жөнөтөмүн. Аман, азаматсың, 5 сага дагы. Эми бир аз кайталап алалы силер менен.
Биз өткөн сабакта балдар көңүлүңөрдү буруп, ашыкча сөздөрдү кимдер жазып атса, спамдарды жазып атса, мен 2 коюп атамын. Кийин өзүңөр ата-энеңер менен жооп берип калбагыла. Азыр карагыла. Биз эпостарды Якластан туура эмес жөнөткөсүңөр, ошон үчүн мен кайталап беретимде, Манас, Семетей, Сейтек деген 3 эпос. Эпостардын кайсы түрүнө кирет? Азыр мага жазгыла, мен жакта белгилеп атам. Кайсы түрүнө кирет? Я-класстан жазсаңар, дагы бир жолу мага жазып койгула. Эпостардын ичинен кайсы түргө кирет? Кайсы түргө кирет? Эпостардын ичинен. Азамат. Аман Азамат, ири. Демек, көптөрү туура эмес жазып коюптур, Биз айтканбыз, эпостор 2ге бөлүнөт деп. Ири эпостор, ири деген чоң, большие эпосы, да? Ири эпостор, бу запомните навсегда, ребята, только вот 3 эпоса наших, да, Манас, Семетей и Сейтек входят в большие эпосы. Манас, Семетей, Сейтек. Булар эң дүйнөдөгү эң чоң эпостор, гректердин Одиссей, Илиадасынан дагы чоң эпостор дегенбиз. Ошон үчүн ЮНЕСКОнун тизмесине кирген дегенбиз. Демек, эсиңерге дагы бир жолу сактап калгыла терминди. Ири эпостор деген Манас, Семетей, Семетей Манастын баласы, Сейтек Манастын небереси. Түшүндүңөр, Ал эми калган эпостордун бардыгы кенже эпостор. Кенже деген малые, ребята, то есть делится на большие и малые. 2 вида, только 2 вида. Остальные все малые. Мен аны айтканмын, мисалы үчүн, Эр табылды, Эр Солтоной, Жаңыл Мырза, Эртөштүк, Курманбек, чоң класстарда окуйсуңар, Кедейкан, Олжобай менен Кишимжан. Бул чоң класстарда өтө турган кенже эпостор. Еще раз повторяю, запомнили, да? Только 2 вида. Большие, ири и малые. Вот кроме 3, остальные все малые, кенже эпостор. Түшүндүңөр, что больше мы к этому вопросу не вернулись. Жазып алгыла. Эми болсо жаңы темага өтөбүз. Жомоктор. Балдар, жомокторду кимдер гана жакшы көрбөйт, кимдер гана сүйүп окубайт? Ата-энелерибиз, кичинекей кезден чоң ата, чоң энелерибиз жомокторду айтып беришчү. Силер башка элдердин да жомокторун окугансыңар. Орус элинин, мисалы үчүн, Орус элинин улуу акыны Александр Сергеевич Пушкин элдик жомокторду китеп кылып чыгарган, ошонун баарын окугансыңар. Эми биз кыргызча жомокторду көбүрөөк окуйбуз, Анткени биз кыргыз жомокторун дагы билишибиз керек. Эми жазып алабыз. Жомоктор. Мен Я-класска туура эмес жөнөтүп коюпмун. Анткени Асан Азамат дагы жөнөттү, туура эмес. Ошондуктан дагы бир жолу айтамын, ката болуп калган үчүн. Демек, жомоктор менен жөө жомоктор этикалык топко кирет. Ребята, запомните. В прошлый раз неправильная информация пошла, оказывается. Эпический вид род, да? Жомоктор, жөө жомоктор. В следующий раз, когда вы будете отвечать, жомоктор, жөө жомоктор, фольклордун этикалык тобуна кирет деп жооп бергиле. Макулбу? Эми жазабыз. Жомоктор деген эмне? Жомоктор. Жомоктор деген жомокторду карайбыз. Бул чоң-чоң окуяларды ичине камтыган көлөмдүү чыгармалар жомоктор деп аталат. То есть объемные. Тут большие события рассказываются, да? Сказки, большие сказки, жомоктор. В русском языке 2 вида больших, да? Жомоктор, жөө жомоктор. А жөө жомоктор деген, жөө жомоктор кара сөз түрүндө көлөмү чакан, элдин ой кыялын жараткан чыгармалар жөө жомоктор деп аталат. Көрдүңөр, кичинекей жомоктор. То есть они по сравнению с сказками большими, да, у них объем маленький.
малые сказки называется. Бул жөө-жомокторду аягында чындык, адилеттүүлүк ар дайым жеңет да. Наверное, по русской литературе тоже читали, да, что в сказках добро всегда побеждает зло деп айтылат. Демек, жөө-жомоктордо ар дайым элдин кыялын, элдин келечекке болгон ой максатын билдиришет экен. Жакшы. Эми жомоктордун түрлөрүн дагы бар экен. Өзүңөргө жазып алган, ребята, я буду отправлять опять тесты, да, чтобы вы правильно отвечали. Не мешайте. Кому не интересно, двойку получить, да? Жомоктор, турмуштук жомоктор болуп бөлүнөт. Бул эң чоң топту түзөт турмуштук жомоктор. Бул жерде каармандар кедей балдар, жетим балдар, кедей адамдар, ошолордун оор турмушу аягында анан жакшынакай жашап калгандыгы жөнүндө турмуштук болуп жаткан окуялар менен байланышат. Турмуштук деген жизненный, да, сказки. Ошондой эле айбан аттар жөнүндө жомоктор. Бул жомокторду түшүнүп жатасыңарбы, балдар? Түшүнүп жатабыз, ар түрдүү айбан аттар. Түшүнүп жатабызбы? Ребята, понятно, да, всем? Түшүнүп жатабызбы? Себе записываем. Турмуштук, андан кийин. Это виды, да, еще сказок. Айбан аттар жөнүндө. Саян, я сказала, что в кыргызском языке, в кыргызской литературе два больших вида, да, жомоктор, жөө-жомоктор. Еще делится на три. Турмуштук. Турмуштук деген жизненные сказки. Айбан аттар жөнүндө жомоктор. Бул жерде бүт ар түрдүү айбан аттар, жан жаныбарлар катышкан жомоктор. Алар деген адамдардын тилинде сүйлөй алышат, адамдарга жардам беришет, көп жерлерде. Ушул айбандар бизге дагы ошо өздөрүнүн атынан кеңештерин дагы берет экен. Бул айбан аттар жөнүндө жомоктор. Мындан тышкары сыйкырдуу жөө-жомоктор деген түрү бар экен. Волшебные сказки. Волшебные. Бул сыйкырдуу жомокторду баарыбыз жакшы көрөбүз, анткени ал жерде бүт кубулуштар болот, сыйкырдуу нерселер жүрөт. Мисалы үчүн адамдар айбанаттарга айланып кетиши мүмкүн, же болбосо килемге отуруп учушу мүмкүн, болуп жаткан сыйкырдуу нерселер жөнүндө, кереметтүү нерселер жөнүндө көрсөтөт. Мисалы үчүн сыйкырдуу алма деген бар кыргыз тил адабиятында, сыйкырдуу анар деген дагы кызыктуу жомоктор бар. Жазып алдыңар, ребята, прочитали себе? Эми Алихан, ашыкча сөздөрдү жазба. Эми азыр бышыктайбыз. Мен силерге суроо бере баштаймын. Даярбыз, Азыр силер мага бул жомокторду карап туруп, кайсы түрүнө кирет жаза баштайсыңар. Бул жомок кайсы түрүнө кирет? Ким түшүндү? Мен азыр өзүмө жаза баштайм. Балдар, отвечаем, начинаем писать. Бул жомоктор кайсы түрүнө кирет экен? Жооп бере баштайбыз. Бул жомок кайсы түрүнө кирет? Мен жоопту көрө элекмин азырынча. Турмуштук деп Алия плюс алды. Кыргызча жазабыз, Саян. Турмуштук. Жок, жомок Алия. Турмуштук жомок.
Жок, Алихан, мен ата балам сураган жокмун. Кандай түрүнө кирет деп атам, Жомоктун кайсы түрүнө кирет деп атам. Сайкалдап туура жазды. Кийинкисин, бул кайсы түрүнө кирет? Эми кийинки. Мы все сейчас разбираем, к какому виду относится, ну, Азамат, Саян, плюс алдың. Айбанаттар жөнүндө жомок дейт. Алия дагы бир плюс алды. Ал эми бул жомокчу? Үчүнчү жомок. Үчүнчү жомок. Жок, үчүнчү жомок, сайкал. Үчүнчү жомок кайсы түрүнө кирет? Бул жерде хан отурат, Хан отурат. Кайсы жомок болушу мүмкүн? Жок, кандай түрүнө кириши мүмкүн? Турмуштукпу, айбанаттар жөнүндө, кыргызчасын. Саян, кыргызчасы эмне болот? Волшебный деген. Сыйкырдуу. Аман, сыйкырдуу жомокторго кирет. Сыйкырдуу жомокторго, Алихан, Аман жооп берди. Азыр окуучулар чыгып атышат. Аманга дагы плюс койдум, Сайкал. Кийинкисин карайбыз. Азыр чыкты, Кийинкиси кайсы жомокко кирет экен? 4-чү сүрөттү карайбыз. 4-чү сүрөттү кайсы жомокко кирет экен? Мен айткам эмне? 3 жомок, 3 түрүнө. Сыйкырдуу, турмуштук жана айбанаттар. Ойлонобуз кана. Азыр эле көрсөткөм, турмуштук деп. Азамат, Саян экинчи плюс алды. Баары жакшы. Ал эми булчу 5-чи сүрөттү. 5-чи сүрөттү. Жок, 5-чи сүрөттү карайбыз. Сайкал Азамат. 4-чү сүрөт турмуш болду, Жакшы. Сыйкырдуу Алихан, Азамат, Алихан. Андан мурун Аман дагы айтты. 5-чи сүрөт дагы сыйкырдуу түрүнө кирет экен, 6-чы сүрөтчү? 6-чы сүрөт. Азамат, Сайкал. Сайкал дароо жооп берди, Бул айбанаттар жөнүндө. Демек, бул кыргыз эл жомоктору, Кээ бир жомоктор окшошуп кетет, Мисалы үчүн түлкү жөнүндөгү, карышкыр жөнүндөгү жомоктордун көпчүлүгү окшошуп кетет, Жакшы, Азаматтар. Демек, азыр болсо, кимдер туура жооп берген болсо, дагы бир жолу карап алабыз, Турмуштук, айбанаттар, сыйкырдуу, турмуштук жана айбанаттар деген жомокторду мен көрсөттүм. Эми үй тапшырмасын жакшылап жазып алгыла. Үй иши. Үй иши, демек, китебиңердин 9-чу бетин ачкыла. 9-чу бетте номер 6-чы тапшырма турат. Номер 6-чы тапшырмада бул жерде сөздөр жазылган, сөздөр туура эмес жазылган. Силер бул таблицаны толтурасыңар. Демек, таблицада биз өткөн темалар боюнча кыргыз тилинде өткөнбүз, кош сөз, кошмок сөз, кыскартылган сөздөр жана жер аттардын жазылыштарын бөлүп, бул жерде жазылып турат сөздөрдүн бардыгы. Ошол таблицанын ичине туура жазып толтурасыңар. Түшүндүңөр, балдар? Туура кылып жазасыңар, Саян. Мисалы үчүн, туура эмес жазылган ал жерде көпчүлүгү, а силер туура кылып жазып мага жөнөтөсүңөр электрондук поштага. Балдар, электрондук поштага жөнөткүлө жана WhatsApp'тан дагы өзүнчө топ ачып койдук, чат ачып койдук. Ошол жака сурооңор болсо берсеңер болот, Ал эми жанагы видео роликти макалдар жөнүндө тез арада бүгүн, эртең жөнөткүлө. Түшүндүңөрбү, балдар? Кимдер жөнөтпөсө, эки алышат. Анда эмесе, мен силердин тапшырмаңарды күтөмүн. Саламатта, жакшы калгыла. Жакшы калгыла, саламатта, жакшы калгыла. Мен силердин тапшырмаңарды күтөмүн. Тапшырмаңарды. Демек,
Сурооңор болсо берсеңер болот. Сурооңор болсо берсеңер болот. Сурооңор жок болсо анда жакшы кабыл алат.